Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыз кесипке багыт берүү боюнча болмокчу. Ар бир кесип ардактуу. Ошолордун ичинен мугалимдик кесип жөнүндө айтып бергим келди. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө мугалимдик кесип татаал, ар тараптуу, ошол эле учурда ардактуу, сыймыктуу, коомго керектүү кесип экендиги жөнүндө билебиз. Мугалим коомдун жаратман түзүүчүсү, окуучунун инсан болуп калыптанышында, дүйнөнү таанып билүүсүндө эң негизги пайдубал экенине ынанабыз. Мугалимди сыйлоо, ардактоо, даңазалоо аркылуу мекенге кызмат кылууга, мекенди сүйүүгө тарбияланабыз. Эгерде мугалим кесиби түбөлүктүү, муундар ортосундагы көпүрө экенин билсеңер, мугалимди ардактасаңар, сыйласаңар жана бул кесиптин ээси болууга кызыксаңар, кесипти тандасаңар, бүгүнкү сабагым максатына жетти деп ойлойм. Кесиптердин 5 тиби болот балдар. Бул биринчи адам жаратылыш, экинчиси адам техника, үчүнчүсү адам. Ал эми төртүнчү адам жана белгилер, бешинчи болсо адам көркөмүнөр. Биз бүгүнкү айта турган мугалим кесиби бул адамдар менен иштей турган кесип болуп эсептелинет. Же болбосо адамдардын жан дүйнөсү менен иштей турган сыймыктуу жана ары татаал кесип. Адам баласы эки нерсени туура тандашы керек. Бул биринчиси кесипти жана экинчиси өмүрлүк жарды. Себеби ушул экөө өмүр бою сени менен болот. Залкар жазуучубуз Айтматов да чыгармаларында кандай учур, кандай шарт болбосун мугалим дүйнөсүн ачып, мугалимдин коомдогу ордун көрсөтүп келген. Мугалимдин ар бир берген сабагы келечекке шыктандырат баланы, ачык болуп окуучунун кабагы, эсте калат ар бир айткан насааты. Тентек бала окубаса сабагын, ичтен кейип аста бүркөп кабагын, катуу айтпай көңүлгө киргетирбей, көңүлү ооруп калбаса экен дейт баланын. Башкалардай дем алыш күн күтпөгөн, таңдан кечке жумушу көп бүтпөгөн, балдар менен жүрө берип алаксып, убагында чайын ысык ичпеген. Мугалимдик кесиптин артыкчылыктары. Мугалим окуучулар менен иштегендиктен ар дайым жаштыгы сакталат. Бул болсо карылыкка кеч моюн сунат, ошондуктан мугалимдер дайыма жаш жана сулуу болуп бизге үлгү. Мугалим үй бүлөгө көңүл буруп карап, өзүнүн балдарынын жана канча окуучусу болсо ошончо баланын апасы. Мугалимдин интеллекти жогору болуп, дайыма өзүнүн билимин өркүндөтүп турат. Бул болсо унутчаактык оорусунун алдын алат. Мугалим түбөлүктүү эскирбеген кесип. Жумуш күнү сабагы менен кошо бүтөт. Жайкысын 56 күн эс алат. Мамлекеттик, коомдук иш-чараларда чоң күч. Себеби алар таза жана так иштешет. Мугалимдин бар болгон байлыгы анын окуучулары. Ошол эле убакта өзүнүн балдары дайыма көзөмөлүндө болуп, алардын окуп тарбия алышына көңүл бөлөт. Коомдун өнүгүшү үчүн мугалимдик кесип өтө керектүү. Дайым тыным албай иштешет, кесиби менен сыймыктанышат жана кесиби аларды өркүндөтөт. Мугалим коомдун күзгүсү, жалпыга үлгү. Мугалим жүрүм-турумдун, ой жүгүртүүнүн, адамдык асыл сапаттардын үлгүсү. Мугалимдин жасаган бардык иштери балдар үчүн. Ошондуктан мугалимдер аз айлык маянага ыраазы болуп жашашат. Сиздин билимиңиз жүзүңүздөн байкалат. Сиздин билимиңиз деңиз болуп чайкалат. Колуңуздан таалим алган балапандар сизди дайым апа деп айта алат. Келгин деп канчаларга эшик ачып, үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын. Мугалим биздер үчүн сыйлуу кесип. Мугалим өтө ардактуу кесип.
келечекти куруучу, коомдун жаратман түзүүчүсү катары ар бир окуучунун инсан болуп калыптанышында чечүүчү фигура. Мугалим коомдун бекемдигин, интеллектуалдык деңгээлин сактап турат. Мугалим улуттун жүзү. Мугалим коомдун күзгүсү. Мугалим ийгиликтин ачкычы. Мугалим өзүнүн жана миңдеген окуучуларынын жашоосу менен өмүр сүрөт, ошондуктан түбөлүккө жашайт. Бардык кесип биригип, башын ийет бир сага. Мугалимден билим, тарбия албаган бир да адам жок. Биздин күндөрдө өзүнүн асылдыгы менен муундан муунга сакталып келүүдө. Мугалимсиз, мектепсиз адам кандай билим алып, кесипке ээ болуп жашоосун өткөрөт? Ата-эне балага үйдөн тарбия берсе, мугалим баланын эр жетип, билими менен эртеңки чоң турмушка ой жүгүртүүсүн калыптандырат. Мугалим элдик киши, элди агартып, керек болсо депутат, министр, президент да мугалимдин мөмөсү. Ар бир мугалимдин жүрөгү окуучулардын ийгилиги менен толукталып турат. Мугалим таалайдын тазасы, тарбиянын башаты. Адамзат үч нерсеге: жарык берген күнгө, жашоо берген энеге, билим берген мугалимге дайыма сый урмат көрсөтүшү керек. Урматтуу окуучу, мугалим бардык учурдун кесиби.